Курандын фазилети. Акыркы сөз. Жогоруда жазылган 40 хадис өзгөчө мааниге ээ болгондуктан аларды кыскартууга туура келбеди. Азыркы биздин заманда элде аракет кылуу өтө төмөндөп кетти. Дин үчүн кичине эле кыйынчылык болсо, ага туруштук берүү кыйын. Ошондуктан төмөндө өтө кыска. Динге керектүү нерселерди башка хадистерге караганда өз ичине көбүрөөк камтыган 40 хадисти сунуш кылам жана алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир эле жерде айтылган. Канзул Уммалда алгачкы мухаддисиндерден ушул хадис айтылган жана кийинки мухаддисиндерден Мавлана Кутбиддин рахматуллаху алейхи да ушуну айтып кетет. Динге берилген кишилер үчүн жок дегенде, эгер ушул хадисти жаттай турган болсо, асыл таш менен кооздолгон алтын тыйын сыяктуу жакшы болор эле. Ал хадис төмөндөгүчө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: "Менин үммөтүмдөн кимде 40 хадисти жаттай турган болсо, ал бейишке кирет" деп айтылган. Ал кайсыл хадис деп сурадым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Биринчи, Алла Таалага, анын зат жана сыфатына ыйман келтир. Экинчи, акырет күнүнө. Үчүнчү, периштелерге. Төртүнчү, китептерине, Алла тарабынан келген. Бешинчи, бардык пайгамбарларга. Алты, өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө. Жакшылык да, жамандык да бардыгы Алла Таала тарабынан экендигине. Сегизинчи, Алла Тааладан башка ибадат кылууга эч кандай ылайыктуу зат жок экендигине жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланын чыныгы элчиси экендигине күбөлүк бергин. 9. Ар бир намаздын убагы келгенде толук даарат алып намаз окугун. Толук даарат дегени анын ичиндеги мустахаб жана адебин аткарып, ар бир намаз убагында ар намаз үчүн жаңы даарат кылуу. Эгер даараты бар болсо кайра алуу мустахаб. Намазды жакшы окуу дегени намаздын ар бир фарз, сүннөт жана мустахабтарына кунт коюп, аларды толук аткаруу. Башка риваятта келген: жамаат менен намаз окуганда саптарды, катарды түз кылуу жана бош орундарды калтырбоо. Ушул нерселер да намаз тургузуу болуп эсептелет. 10. Зекет берүү. 11. Орозо айында орозо тутуу. 12. Эгерде барганга каражаты жетерлик болсо, ажыга баруу. Каражаттын болуусу бул жерде өзгөчө түрдө айтылган. Анткени ажылык кыла албай калуунун негизги себеби каражаттын жоктугу болуп эсептелет. Башкача айтканда, эгерде мүмкүнчүлүгүң болсо, анда ажылык кылгын. 13. Күн сайын 12 рекет муаккада сүннөт намазын окуу. Ал туурасында башка риваятта мындайча келет: багымдаттан мурда 2 рекет, пешимден мурда 4 рекет, кийин 2 рекет, шамдан кийин 2 рекет, куптандан кийин 2 рекет. 14. Эч качан витр намазын таштаба. Витр намазы важип болуп эсептелет. Ошондуктан ал өзгөчө түрдө белгиленген. 15. Эч качан Алла Таалага шерик келтирбе. 16. Ата-энеңе тоң моюндук кылба. 17. Жетимдердин малын адилетсиздик менен жебе. Жетимдердин малын жегенге шарият уруксат берген учурлар да болот, бирок ал кээ бир гана өзгөчө учурларда. 18. Арак ичпе. 19. Зына кылба. 20. Жалган касам ичпе. 21. Жалган күбөлүккө өтпө. 22. Навсинин калуусунда жүрбө. 23. Мусулманды гыйбат кылба. 24. Таза аялга домат кылба. Ошондой эле эркекке да. 25. Мусулманга кек сактаба. 26. Оюн күлкү менен алек болбо. 27. Оюн зоокко катышпа. 28. Бою кичинекей бирөөнү кемсинтип, "Эй кодо" деп айтпа. Эгер бирөө бир ат менен атактуу болсо, ал ошол атты айып көрбөсө жана айтуучу адамда айыптоо ниети болбосо, анда эч нерсе болбойт. Эгер тамашалап кемсинтүү үчүн айта турган болсо, болбойт. 29. Бирөөнүн үстүнөн күлбө. 30. Мусулмандардын ортосунда сөз ташыба. 31. Ар дайым Алланын жакшылыгына шүгүр кыл. 32. Кырсык жана кыйынчылык келсе сабыр кыл. 33. Алланын азабынан коркуп жүр.
34. Туғандар менен туғанчылық байланышты үзбе. 35. Туғандарыңа туғанчылық милдетіңді атқар. 36. Ешбір Алланың жаратқан мақұлықтарына қарғыш айтпа. 37. Субханаллах, альхамдулиллах, ла иляха иллаллах, Аллах акбар тасбихтерін көбірек айтып жүр. 38. Айт жана жума намаздарына баруыны таштаба. 39. Толық ишенген, саға жеткен барлық қиыншылықтар жана рахаттар бары сенин тағдырыңда жазылған. Анын болбой қалусы мүмкін емес, ал эми саға жетпей қалған нерселер да тағдырыңа ошентип жазылған. Қандай ғана учур болбосун, Куран окууну эч качан таштаба. Салман радиаллаху анху айтат: мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кимде ким ушул хадистерди жаттай турган болсо, кандай сооп берилет деп сурадым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Алла Таала аны пайгамбар алейхиссаламдар жана алымдар менен кошо тирилтет деп жооп берди. Алла Тааланын бардығыбыздың күнөөлөрүбүздү өзүнүн чексиз мээримдүүлүгү менен кечирсин жана өзүнүн жакшы пенделеринин катарына жалгыз гана өзүнүн чексиз мээримдүүлүгү менен кошсун. Бул Алла Тааланын кечирүүсү жана ошолордун катарына кошуусу анын мээримдүүлүгүнөн жана бирешендигинен алыс нерсе эмес. Окурмандардан өз дуаларында мендей күнөөкөргө да дуа кылууларын суранам. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.